Курманжан тененин көчөсү айылы ушер. Алар баспайбыз деп атышат. Турпагын амалбайбыз, кыл бербейбиз деп атат экен да. Быйыл баспаса калып кетет. Бугуды отказ берип атат деп уктум. Эми эртең асфальт чөгүп кетет дагы жоопкерчиликти бизге үй өзүңөр. Көчөнүн тең жарымына асфальт басылбай калышы мүмкүн. Ош шаарындагы Орке айылынын 20га жакын тургуну жол толук оңдоодон өтпөй калат деп кооптонуп жатышканын айтып чыгышты. Айылдагы Курманжан Датка көчөсүнө план боюнча асфальт төшөлмөк. Бирок жолдор башкармалыгы быйыл жартысын гана бүтүрө турганын айтышкан. Эл толук оңдолсун деген талапты коюшууда. Жарымдан жогору жагына басылбай калып кете турган болуп калып атат. Себеби biz таза сууну асфальт баскычекти чыгарып алайлы деп жолдун чекесин казып койгонго байланыштуу алар баспайбыз деп атышат. А так бул жол Мачит жактан баштап уже таза сууга казылган. Анан биздин талабыбыз ушул, элдин талабы баспай турган болсо ошол чогуу эле баспай койсун, ошол жолдун адис айткан боюнча жол чөгүп кетет деген боюнча айткан боюнча болсо баарын эле баспай койсун. Кийинки жылга калтырсын. Ал жакты да баса турган болсо, ушул биз жакта калтырбай басып кетсин. Курманжан Датканын атында көчө экен, 3-жылы бул ажырып айтат деп ошого мэри өзү аралашып, өзү бастырып берем деп аракет кылып атат. Бирок мөөнөтү коюлган жок. Кийинирээк болсо эми быйыл баспаса калып кетет. Жаан чачын болгондо унаалар көчөгө батпай чыга албай калган учурлар көп болуп жатканын айтышат. Жергиликтүүлөр жол быйыл толук оңдоодон өтпөсө калып кетет деген пикирде. Кече жамгыр жаады эле машиналар өтө албай баары тыгылып анау дөңдөн бияка өтө албай, аяктан өтө албай кыйналышты баары шопурлар, нары бери өткөндөр, путтары чаксалгай болуп. Анан эми ошо ягы кала берсин дагы, биягын асфальт кылып бере берсин да. Ошону суранып атабыз биз. Ошо намайыл ошо чукулган жагы кала берсин, биягына кылып бере берсин. Бардыгы трамбовка кылды, үйүнө киргизгендер. Неме үйүнө киргизген жагын. Ошол. Анан эми биякты турпагын амалбайбыз, кылып бербейбиз деп атат экен да. Курманжан тененин көчөсү айылы ушер. Ошол жол оңдолуп калса, ушу жашоочулар эртеги ылайчылык жамгыр болгондо мына тупурактар ылай болуп, окуучулар бар. İştegендер бар, окуучулар кыйналат да, машина өтө албай кыйналып атат. Учурда жолду асфальтка даярдоо иштери жүрүп жатат. Бир жума мурун тургундар өз алдынча акча топтоп, жолдон таза суу түтүктөрүн алып өтүшкөн. Айыл башчынын айтымында жер жакын аралыкта казылгандыктан аны быйыл асфальттоодон муниципалдык ишкана баш тарткан. Биринчи крантка булар казышкан. Крантты өзү 3-4-5 ай мурун казып, кранттын турбаларын көмүү жолдор жүргүзүш керек экен. Аны азыр асфальт келишине 2-3 күн калганда элдер казып, ар бири үйүнө өткөргөн. Ошол проблеманын үстүнөн УГД отказ берип атат деп уктум. Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Курманжан Датка көчөсүн оңдоого 6,5 миллион сом бөлүнгөнүн айтып, толук жасалат дейт. Бирок жарандар жерди казып, түтүк алып өткөндөн кийин дароо асфальт төшөсө жер чөгүп кетээрин жүйө келтирүүдө. Ошондуктан жарымын 2024 жылдын жазында бүтүрүп беребиз деп убадалады. Жол курулуш нормаларынын негизинде казылган жер эгер послойный уплотнение деп коет, катмар менен трамбовка болбогон болсо, ал эртең чөгүп кетет дагы жолдун сапатсыздыгына алып келет. Ошол себептен биз ал жердеги жашоочуларга, анан айыл башчысына баарына түшүндүрүп айтканбыз. Ушундай силер технический норманы бузуп койдуңар. Эми эртең асфальт чөгүп кетет дагы жоопкерчиликти бизге үй өзүңөр. Вот ошол себептен быйылкы жылдан жарымын басып турабыз. Жакшы отургандан кийин силер казган жер жакшы отургандан кийин эмдиги жылы жаздан басып беребиз деп алар менен макулдашуу иштери жүргүзүлгөн. Быйыл Жапалак айыл аймактык башкармалыгындагы бир канча көчө же 3 километрден ашык жолго жаңы асфальт төшөлөт. Зыягүл Болот кызы, Алтымыш Жантемир уулу, Тмедиа, Ош шаары.